акылды эсептегичтер мүлт коюлуп атат. Усып камер быйылкы жылда усып камер тартып. Болот Оразакунов жетектеген бригада учурда Ачагайыңды айылында СИП кабелдерин тартуу жана электр эсептегичтерин кошуу иштерин активдүү жүргүзүүдө. Бул иштер электр энергиясын коопсуз жана үзгүлтүксүз жеткирүүгө багытталган. Мындан тышкары Башкайыңды тарамындагы аба чубалгысы толук кандуу иштеп, жергиликтүү калкты электр энергиясы менен тейлеп жатат. Аткарылып жаткан иштер калктын турмуш шартын жакшыртууга жана электр тармагындагы техникалык жоготууларды азайтууга өбөлгө түзөт. Ат башы тармагында Ачагайыңды айылында Башкайыңды фидер деп коебуз. Ушул жакта көп иштер болуп атат. Эң биринчиден жыбы опорлор сайылып, линиябыз тартылып, СИП кабель менен проводдор берип, абоненттерибизге проводдорун электр эсептегич автоматтан бери жаңыртып атабыз. Буюрса энергетика өнүгөт, мамлекет өнүгөт дегендей өнүгүү аябай жакшы. Мындан бир 10-15 жыл мурун аябай эле артта калганбыз. Кусок зым таппай. Машинабызда май жок. Жөө иштеген күндөр болду, айлык албай. Бартер жол болчу ал кезде. Азыр болсо айлыгыбыз убагы менен болуп, Кудайга шүгүр, семьябызды чогуп атабыз. Бизден кийинки жаштар да келип, кесибин тандап, элге кызмат кылып атышат ушул кезде. Жогоруда кеп болгон энергетик дээрлик 29 жыл бою Ат-Башы райондук электр тармактарында үзүрлүү эмгектенип келген. Бул жылдар аралыгында тармакта оңой эмес, олку-солку учурлар да болгон. Айрым мезгилдерде айлык акы өз убагында төлөнбөй, кызматкерлер үчүн оор күндөрдү жараткан учурларда кездешкенин жубайы дагы эскерет. Месага акча дөөлө 3000 сом, ошол кезде 3000 сом чоң акча болчу. Ой, дөөлө сүйүнүп кеттим ба, жаңы жылым насып болсо. Балдар жакшы тосот кемсем. Сен не кызыңды реске жибересиң? Качан жибердим? Ойноп келгенин кетпесин. Реске комиссия келип жыйналыш өтүп атса, реске кирип, начальникке тыкылдатып кирип, уруксатпы деп. Анан мен бөбөктөрүм ачык отурат. Үйдө самын жок, мискей жок деп кенедей кыз ошо начальникке кириптир, ошондо комиссия жыйналыш өтүп атышкан ошондой экен. Анан начальник ал жерде неме кылып эле аябай өзүн ыңгайсыз акыбалда сезип эле болоту чакыртып анан айлыгын эсебинен да 3000 сом ала тур деп берген экен. Ошентип бир жаңы жылды да жакшы бир тозуп алганбыз. Ошол 2001-2002 жылга караган жылдары да. Ал күндөрдө эсесе жакшы күндөр өтүптүр эресе. Андан бери эмгектенип келатат. Орто жолдон бир сокращение болуп 3 жылдай бош жүрдү. Бирок башка жумушка кызыкпай эле ошо рес деп эле кайра эле реске кайра эле кирди, ошо тырмышып жүрүп эле. Учурда электр тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, иш шарттары жакшыртылган, материалдык техникалык база чыңдалып, эмгек адамдардын эмгеги баалана баштаганы байкалууда. Болот Оразакунов иштегенде ичкен ашын жерге койгон чыныгы кесипкөй адис. Ал көп жылдан бери кесиптик бирликтер уюмунун башчысы катарында үзүрлүү иш алып барып, кызматкерлердин укугун коргоо, эмгек шартын жакшыртуу багытында бир топ алгылыктуу иштерди жүзөгө ашырып келет. Өз ишине болгон жоопкерчилиги, принципиалдуулугу жана адамгерчилиги менен ал кесиптештеринин арасында жогорку кадыр-баркка ээ. Жылдан ашык иштешип атам да. Анан өзү болсо көп жыл болду иштегенинечи. Электромонтер водитель деп көп жумуштарда иштеди. Азыр правкомубуз өзү мындай жоопкерчиликтүү адам. Канасында иштегениме 10 жыл болду. Ошо 10 жылдан бери Болот байкенин мен жакшы сапаттарын билем. Жаман сапаттары почти жок эсе деп айтсам болот, жаңылышпайм. Болот байке өзүнүн жумушун так аткарган, жумушун 100% билген кызматкер деп билем. Өзү менден жашы аябай улуу болсо дагы өзүнүн баласын да көрүп, өзүнүн инисин да көрүп, болгон билгенин үйрөткөнгө аракет кылат. Ошо артынан тиреп келаткан аксакалыбыз десек болот. Азыр өзү деле 50 жаштан өтүп калды. Эми жумушта орду бар. Бизде электромонтер айдоочу болуп эсептелинет. Ал киши ушул аймакта борбордук участка деп коебуз. Ошол жерде жанагы электромонтерлордун
ташуучу автоунааны башкарат. Убактысы менен өзү дагы жумушка так киши. Көчө мурда күнү балдар эшикти ачып калган окшойт, аккумулятор. Болот Оразакунов колу бош учурларда жакындарынын автоунааларын карап, техникалык абалы боюнча өз кеңештерин берип, тажрыйбасын бөлүшүп калат. Бул да анын ишке тактыгын, адамдарга жардам берүүгө даяр экенин айгинелеп турат. Мамлекет тарабынан азыр бизге бүт баары берилип атат. Керек болсо движок, жана могу кийим кеседен бери баары толук менен берилип атат. Кийген колбагысынан бери берилип атат баарына. Мамлекет бизди энергия системасына аябай карап атканына мен түз ыраазычылык билдирип кетем. Ошо эле биздин министерствого жана ошо мамлекет башчыларына, жана биздин жетекчилерге, ошо биздин камыбызды көрүп, күнү түнү менен машинебизде майы менен бүт толугу менен бар азыр. Ар кайсы жерден болбосун иштеп кетебиз. Телефондор сотка татпаган жерден рация менен иштейбиз. Бүт жетиштүү. Кудайга шүгүр, элге кызмат кылганга даярбыз. Учурда ал 4 баланын атасы, 2 небереси бар. Үй бүлөлүк багуулуктарды биринчи орунга койгон Оразакунов балдарынын жана неберелеринин билим алуусуна өзгөчө көңүл буруп, келечегине бекем пайдалуу түптөөгө аракет кылып келет. Анын иштеги жоопкерчилиги менен үй бүлөдөгү камкордугу бири-бирин толуктап турат. Наргиза Жумадил кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.